Акрам Камбаралиевич, аракетти кылып атасыздар, бирок биздин кошуналар мына тажиктер көмбү санда биз чечкиндүү казандарга карайлы. Товар оборот бир жылга болгону мына 2019 жыл 27 миллион доллар. Анын 18% гана Тажикстанга мына импорт. 82% бизден кирет экен. Мындайча айтканда биздин жардамыбыз да аларга. Аны түшүнбөсө менин сунушум, давайте анда чечкиндүү кадамдарга барайлы, толук жабайлы границаны. Жабап көрөйлү, сүйлөшүүлөр бүткүчө, 1 жылбы, 6 айбы, 2 жылбы, эми шылтоону айта бербей, конкреттүү кадамга барышыбыз керек, Мухаммед Калдыбекович. Же биз мындай Тажикстандан бир нерсе күтүп атабызбы? Же бир нерсебиз токтоп калабы бүгүнкү күндө? Акрам Камбаралиевич, сиз эми жакшы билесиз, эми бизге алар түшүнбөй атса, кошуналар. Эл да тажап бүттү да уже. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса, бара алабызбы ошол жолго биз? Урматтуу Тамылдык Апарович, барабыз. Андай маселе боюнча эгерде мындай жыйынтык чыгып, эртең ошо көз менен кайра ошол келе турган болсо, ага барышыбыз керек, барабыз ага. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, бул экономикалык рычагтын убактысы биз өткөрүп бердик. Буну ачык айтышыбыз керек. Бул баягы азыр Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы алака жакшы болуп, азыр 16 чегара өткөрмө пункту иштеп атат. Бул мезгилге чейин бир дагы бир адам эмес, бир техника эмес, бир дагы мындай мал жандыктарын өткөзбөй, бирок 2017 жылы, 18 жылы баягы алардын анча-мынча өзгөрүү менен ушул жолго барышты. Бизге бүгүнкү күндө экономикалык рычагтан албетте сиз айткандай 82% Согди областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде Кайрагач постуну, өзүңүз билесиз, Кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Алар өздөрү дагы бизге кат берген, мына коронавируска байланыштуу биз мындайча айтканда толук кандуу жаап, азыркы учурда 2 айдын ичинде арка зонасы, Лейлектин ошол батыш тараптагы кыймыл аракет толук кандуу контрабанданы мындай минимизация кылдырдык. Бул жерде дагы баягы цифралар бар. Азыр биз бир гана ошо бажыга бул мезгилге чейин боло элек болчу. Азыр ошо Кайрагач посту аркылуу ошол жашылча жемиштер бажы төлөмдөрүн төлөп, азыр 4,5 миллион сомго чейин төлөнүп келет. Бир сом ал жерден төлөнчү эмес. Азыр эми буюрса бул маселени баягы биз тособуз, 2 ай, 1 жыл тоскондон кийин, эгер Өзбекстан менен булардын алакасы жакшы болгон болсо, биз кийин өзүңүз билесиз, ошол жердеги биздин жарандарыбыздын дагы кандайдыр бир чек аралаш соода саттыктын эсебинен оокат кылып атат. Биз ошол жагындагы мындай рискти мындай карап атабыз. Азыр бир посту жапканга барабыз, бирок кызыл белди толук жапканга эми ал менин оюмча эл аралык келишимдер менен бар. Буну биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен карашыбыз керек. Азыр тажик тарап переговорга келбей койду деп айтсак туура эмес болот. Себеби мен акыркы бир переговор жүргүзгөндө бир 2 участокты чечкенге бардык. Бул мезгилге чейин чечиле элек болчу. Эми кийинки переговорго дагы 3-4 участокты биз даярдап уже даяр болчубуз. Бирок жогоруда белгилегендей жолугушуу мындай бир жылып кетти да. Мына бир 2-3 жолугушуудан кийин мен толук кандуу дагы эгер жыйынтыкка чыкпаган болсо, баягы дагы бир жолдорун издейбиз. Бүгүнкү күндө мен оюмча экономикалык рычагты биз колдонуу менен аларга зыян келтиребиз деген менен көбүрөөк биз өлкөбүз ошол жерде жарандар зыян келип калышы ыктымал. Бирок азыркы айткан бир пост боюнча бир маселени карап атабыз. Акрам Камбаралиевич, мен аларга зыян келтирүү эмес, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү колдоноюк деп атабыз. Экономикалык абал эмес, стратегиялык жерлер да бар. Бул жол Кытай менен жабайлы, сууду жабайлы, токту эми бүт нерсе бар да. Эгерде 30 жылдан бери биз шултоо болгондой эле болуп атат, эл да ишенбей калып атат. Давайте анда токтотуп туруп, бардык карым-катнаш токтотуп туруп, ошого барышыбыз керек да. Күндө чиремден чыгып атат. Биз карым-катнаш болуп атат. Эми күч органдары да бул жерде отурасыңар. Сөзүн ачык, контрабанданы бир күндө жаап койсоңор болот. Эми мен машина бир чычкан беле же бир адам беле машинелеп кирип кетип атат.
Бир күндө ант тосту. Бияктан өзүңөрдүн жоокерлериңер каза болуп атса, башка райондон өзүңөр туруп алып туруп, башка эмеге мүмкүнчүлүк берип атасыңар да. Ошон үчүн бир чечкиндүү биз кадамдарга барышыбыз керек.